Саламатсыңар, урматтуу депутаттар. Жумушту баштайбыз. Каттоодон 55 депутат өттү, кворум бар, жумушту баштасак болот. Урматтуу коллегалар, күн тартип бүгүн алдыңарда мониторда илинип турат. Кимде кандай сунуштар бар? Негиз катары кабыл алып алсак, дошко коем, дош бериңиздер. Урматтуу коллегалар, орун алсаңыздар. Негиз катары кабыл алып алыш керек. Урматтуу коллегалар, кайрадан дошко коем, дош бериңиздер. Макул 53, каршы жок, бар 53, катталды 58, күн тартип негиз катары кабыл алынды. Рахмат, урматтуу коллегалар. Эми кимде кандай сунуштар бар? 5-чи микрофон. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров, саламатсыздар. Биз кече сүйлөшкөндө Талант Турдунович өзүңүз айттыңыз эле, эртең өкмөттүк саат болот деп. Эгерде ошол күн тартибине турган болсо, өкмөттүк саатты мен сунуш киргизип, биринчи ушул маселени киргизсек, андан кийин могул күн тартиби боюнча эрежеси менен катары менен кете берсек. Себеп өкмөткө берилүүчү суроолор өтө көп. Эң аягында калып калганда же ары кетпей, же кери кетпей, бүтпөй кетип калабыз да. Ошондуктан менин сунушум өкмөттүн маселесин, өкмөткө берилүүчү суроолорду бүгүн күн тартибине биринчи болуп коюп, андан кийин ошол күн тартиби боюнча кете берсек. Сунуш. Рахмат. 6-чы микрофон. Рахмат. Свердловский округ Атазов. Урматтуу төрага. Бүгүн баягы биз күткөн саатта келди дегенде бүгүн өкмөттүк саат болот экен. Ошондуктан азыр мамлекетибизде кымбатчылык бир аз элди муунтуп келе жатат. Бул маселеде биздин бажы кызматынын таасири чоң. Өкмөттүк саатка бажыны кызматынын башчысын, ошондой эле салык кызматтын башчысын да чакырып койсоңуз. Анан азыр күн тартибини карасам, өкмөттүк саат бир бекилип калгандай эле маанини түшүндүрдүм. Бардык курамды чакырып министрликтерди. Мына жерде Балбак мырза айткандай, кээ бир министрлерди биз да сагындык. Жүзүн көрүп берчү суроолорубуз бар. Бүт министрлерди чакырып, мына кыштын камын жазда көр дейт. Мектеп сентябрь келет атат. Ал маселеде бүт министрликтерди көрүп суроолор түз берсек. Мына азыр мага каттар келди МЧСтен. МЧС деген бул саботаж менен алектенген бир министрлик айланды окшойт. Ошон үчүн бүт министрликтерди коюп, өкмөттүк саатты биринчи коюп берсеңиз. Рахмат. Рахмат, 4-чү микрофон. Ассаламу алейкум. Ыйман Нуру Кадырбеков. Жакында буйрса 8 июнь күнү окуу жылы аяктайт. Мага бир маалыматтар келди, ата-энелер кайрылып атышат. Мектептин бүтүрүүчүлөрү 20 000 сомго чейин топтоп, бүтүрүү кечелерин кылабыз, көчөлөрдө майрамдайбыз, кортеж уюштурабыз деген маалымат болуп атыптыр. Кыргызда бир сөз бар. Жаштык жиндиликтин бир бутагы деп. Ошо окшогон шан шөкөттөрдөн бирдеме чыгып кетчү эле, оюндан от чыгат деп. Ошого Билим берүү министрлигине жана Ички иштер министрлигине протокол тапшырма берип коелучу. Жакшылап көзөмөлгө алсын. Балким бүтүрүүчүлөр азыр мага таарынып атат, бирок балдарым, кыздарым, эгерде көрүп атсаңар айтып коюн. Жакшылык каалайбыз, анткени оюндан от чыгат деген бир сөз бар. Ушундайлардан көп кырсыктар болгон. Бир катан эки жолу кайталабайлы. Азыр нааразы болгон менен балким убагы келгенде түшүнөт. Ушуну айтып койгум келди. Протокол тапшырма берилип койсо. Чоң рахмат. Рахмат. Тиешелүү протокол тапшырма берилсин. 3-чү микрофон. Рахмат. Номер 20 Манас округунан Жумабеков Дастамбек Арсебекович. Талант Турмамович, тактоо иретинде биринчиден
Бүгін өкмөттүк саатпы же өкмөттүк күнбү? Өкмөттүк күн. Анда урматтуу депутаттар, анда өкмөттүк күн өткөрөбүз. Кудай буйруса күтүп атабыз бардык жетекчилерди. Буйруса келип, жогоруда биздин кесиптештер айткандай көп суроолор болуп кетти да. Анан Талант Турмаматович, кечээден бери өтө чоң кайрылуулар бизге түштү бул Ысык Көл облусунан. Ана бардыгыбызга белгилүү болгондой, ушул жайдын учурунда жайлоолорубузга 50 сантиметрден ашкан, жарым метрден ашкан өтө чоң катуу кар жаап, ушу жайлоого чыккан биздин малчылардын кыйналып жатканы видеолордон, маалымат каражат булактарынан берилди да. Ошол үчүн Алмаз Акымжанович, эмне чаралар көрүлдү, эмне жардам берилип атат? Ошол боюнча да даярданып келсе, эгерде тийиштүү мамлекеттик органдар ошол жака жардамы керек болсо, анда ошол жака да барышсын. Бүгүн бул жерге келгенде суроолор бергенде биз биякта отурабыз, же каралбай калды деген шылтоо айтылбасын да. Өтө оор болуптур. Арге бир 10 миңге жакын кой чыгыптыр, жылкылар чыккан экен, уйлар чыккан экен. Ошонун баардыгы элдин малы. Ошо биздин малчыларыбыз элдин малын чогултуп алып, жайлоого алып чыккан экен. Анан жолдор жабылып, азыркы убакта ошол кара мал болобу, кой болобу, чөбү жок, оту жок, суу жок, жеми жок, кырылып баштады дейт. Эми 21-кылым азыркы күндө вертолетторубуз деле бар, Кудайга шүгүр. Ошонун негизинде эртерээк аларга жардам жеткирбесек, малдын бүгүнкү күнгө чейин акыбалы оор, бирок дагы бүгүн кечиксек, көптөгөн биз малды жогото алабыз. Элдин малы. Элде бүгүн өзү кыйналып турган учуру. Ошого бир өтө каттык менен жардам бербесек, абал оор болуп калат. Рахмат. Рахмат. Биринчи микрофон. Саламатсыздарбы, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Ишеним фракциясы Ормонов. Фракциянын 10 мүнөттүн Темирбаева Миргүлгө берип койсоңуздар бүгүн. Рахмат. Эске алынсын 4-чү микрофон. Саламатсыздарбы, Талант Турмаматович, урматтуу депутаттар. Бүгүн дагы орчундуу закондорду караганда эле катышуучулар жок да почти. Талант Турмаматович. Бүгүн деле 45-50-ге жетпеген эле киши отурабыз да берде. Азыр болсо могу 10 едрах соглашение о разделе продукции ошо өзгөрүү киргизип аткан өтө орчундуу спорный мындай закон да. Ошо барды катышып берсе жакшы болот эле. Азыр дагы талаш тартыш башталабы дейм да. Ошого ушул эмени законду эң акыркысына коюп койбойсузбу? Же кийинкирээге. Пока не соберется народ. Ар ким өз эмесин айтсынчы, өзү жалгыз. Бирөө голосовать этпей. Вот атайын уюштургандай эле болуп атат да. Понимаете? Ошону эске алып койсоңуздар, рахмат. Рахмат. Экинчи микрофон. Кечиресиңер. 6-чы микрофон. Рахмат. Токтогул шайлоо округу Сулайманов. Урматтуу депутаттар, урматтуу төрага. Кечээ күнү мен сунуш киргизип, дошко коюлуп анан өттү эле. Кечээкү кабыл алынбаган мыйзамдарды кабыл алып дош берип коюлду. Ошондон баштайбыз да бүгүн биринчи. Анан эми бир аз да кичине айтып кетейин, эми бул жерде мынча депутат отурат, аз депутат отурат деп ар бирибизди каякта жүргөнүбүздү сурай берсек туура эмес болуп калабы деп атам да. Ушуну да бир эске алып койсок, урматтуу коллегалар. Рахмат. Рахмат. Экинчи микрофон. Рахмат, Талант Турмаматович. Урматтуу депутаттар, мына алда коллегабыз Адакам Кинсембаевич. Азыр эртеменки өкмөттүк күндү эртең менен өткөрүлдү. Менин сунушум бар эле. Азыр эми 11-ге өкмөт кабинет министри келсе, тийиштүү министрлер. 2 сааттан кийин танайбыз болот. Андан кийин саат 2-ге жылдырсак, 2-де кеңири талкуу алабыз. Убакыт дагы кеңири болот. Ошон үчүн кабинет министринин төрагасы тийиштүү министрлик ведомство толугу менен келип берсе, өкмөттүк күндү мындай кеңири талкуулап деген сунушум бар да. Ошону Талант Турмаматович түштөн кийинки деп сунушум бар. Рахмат. Рахмат. 6-чы микрофон. Рахмат. Сатыбалдиев Өзгөн округу. Мен бир тактама, биз баягы
транспорт комитети боюнча өзгөнгө барып келген боюнча могул жерге чыгып мен кесиптешим Бакыт Сөнүшүн айтканын бир аз тияктагы областтык жетекчилер түшүнбөй калды окшойт. Эч ким жок экен, эч ким келбептир деген сөз. Азыр ушундай болуп калбадыбы? Кимди ким сүйлөсө өзүнүн аңды биле биз жөнүндө айтпай койду деп мен айтып коеюн, ал жерге биз баргычактын губернатор дагы барган экен, өзүнүн кошумчасын көтөрүп алып. Райондун жетекчилери да жүргөн экен. Эми жалпысынан ким келди, ким келбедиге көңүл бурбай, ал жер эртерээк бүтсүн, эртерээк карасын деген таризде Бакыт Сөнүш айтып койгон. Азыр себептен да Ош областына бир аз бүдөмүк болуп атыптыр. Айыл өкмөт өзүнө жараша сүйлөп коюптур. Бардыгын көрдүк, бардыгы бар экен, бардыгы иштеп атыптыр. Бирок бир аз тезирээк болсо жакшы деген ойду айтты. Бул процедурный деп чыгып алдым, кечирип койсуңар, тактам эреттим деле. Рахмат. Рахмат. 5-чи микрофон. Рахмат, урматтуу. Кече жумуш бүтпөй эле депутаттар аздыгына байланыштуу бүгүнкү эртең менен баштап кечеги мыйзамдарга добуш берүүгө өтөбүз дегенбиз да. Ошо добушка коюлуп өткөн. Ошол боюнча бүгүн кандай кылабыз? Добуш берүүдөн баштайбызбы, же ар кандай маселеден баштайбызбы, же өкмөттү кабызбы? Сунуштар келди, азыр добуш тактап албайлыбы? Рахмат. Рахмат. 2-чи микрофон. Рахмат, Талант Турдуматович. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Ата журт Кыргызстан Козуев. Урматтуу Алмаз Акунжанович, бүгүнкү өкмөттүк күнгө цифровизация министрин жана ошондой эле биздеги эң чоң болгон 3 уюлдук байланыш операторунун жетекчилерин дагы коштуруп койсоңуз. Рахмат. Рахмат. Ламбердибач. Рахмат, Талант Турдуматович. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Урматтуу Талант Турдуматович, биз кече күнү депутаттар өкмөттүк күн боюнча сунуш киргизишкен. Ал өкмөттүк күн боюнча талкуулап биз аппарат менен саат 2-ге чакырганбыз. Ошого урматтуу депутаттар, ушул өкмөттүк күн саат 2-де башталат. Ошого чейин ушул күн тартибиндеги маселелердин баардыгын карап, добуш берүүнү бүтүрүп, андан кийин 2-ден кийин кенен кесири ошол жогоруда биздин урматтуу депутаттар айткан министрлерди чакырып, кенен кесири кечке талкууласак болот. Ошол сунушумду маалымат катары кабыл алып койсоңуздар. Рахмат. Рахмат. 6-чы микрофон. Саламатсыздарбы, урматтуу жыйындын катышуучулары, саламатсызбы, урматтуу төрага. Бүгүнкү жыйынга, өкмөттүн жыйынына министр транспортты чакырып койсоңуздар. Жанагы нокат жол боюнча бир угалчы, конкреттүү бир жообун. 6 ай болуп кетти. Рахмат. Бүгүнкү жыйынга, өкмөттүк күнгө бардык министрлер чакырылган. Алмаз Акунжанович, транспорт министри келет, келиш керек. Эске алынсын. Урматтуу коллегалар, сунуштар келип түштү. Күн тартип боюнча кечеги добуш мыйзамдарга добуш берүү бүгүнкү күнгө калтырылган да, урматтуу коллегалар. Ошондуктан ар кандай маселелердин алдында добуш берүүнү өткүзүп койсок деген сунуш келип чыгат. Каршылык жокпу? Добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 69, каршы жок, бары 70, катталды 74. Чечим кабыл алынды. Ошондой эле ишеним фракциясы 10 мүнөт сурап атат. Добушка коем, добуш бериңиздер. Фракциянын мөөнөтүнө. Макул 64, каршы жок, бар 64, катталды 74. Сунуш өттү. Эми күн тартибин сунуштарды эске алуу менен регламенттин талаптарына ылайык толугу менен добушка коем, добуш бериңиздер. Кечиресиңер, токтоп тургула. Сунуш келип түштү, Адахан Кимсанбаевич биринчи кылып күн тартибин жана өкмөттү карайлы деген сунуш келип түштү. Бирок урматтуу коллегалар, экинчи болуп Масабиров Талай Айтматович түштөн кийин деди. Уланбердибаевич негизи орун басарларга кече табыштаганбыз. Түштөн кийин 2-ге дардалган, урматтуу коллегалар. Алмаз Акунжанович.
Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Адахам Кимсанбаевич, маселе саат 2-ге деп сүйлөшүлгөн. Анан кече сиз айткан маселенин баарына Камчы Кыдыршевич өзү келип жооп берет. Ошондуктан суранабыз саат 2-ге деп. Рахмат. Адахан Кимсанбаевичтан сунуш келип түштү. Доошко коюуга милдетим. Доошко коем, доош бериңиздер. Makul 28, karşı 22, бар өйлі катталды 74. Sunuş ötkön жоқ. Demek saat 2'ye kaldırıldı, hurmatlı kollegalar. Gün tertibin toluğu menen doğuşqa koyayım, doğuş beriңiздер. Makul 63, karşı 3, бар 66, kattaldı 74. Gün tertibi toluğu menen kabul alındı. Rahmat hurmatlı kollegalar. Процедурный 4-cü mikrofon. Ушумдудан дошко коюп койсоңуз, биринчи, экинчи мына проект закона о внесении изменений о недрах соглашения раздела дегенде эң акыркыга коелу ушунда сунушка коюп койсоңуз. Урматтуу коллегалар. Ошону дан сунушка кирди, бирок ошону дагы мен сунуш киргизип атам, голосование коюп койсоңуз, эң акыркына койсун. Азыр вакытты белгилеп алсак. Себептегенде saat 2'ye чейин биз үлгүрүшүбүз керек да. Эгер үлгүрбөй калсак, анда кийинкиге калтырылат. Ошондуктан ар кандай маселелерди 1 saat 11:30 чейин. Негизи 1,5 saat болуш керек. Каршылык жокпу? Доошко коем, доош бериңиздер. Bundan keyin dagы 5 mizam dolbor бар экен, урматтуу коллегалар. Saat 2'ye чейин эгер үлгүрбөй калсак, ал өттү сунуш менен. Makul 66, karşı 3, бар 69, kattaldı 75. Чечим кабыл алынды. Ар кандай маселелер 1 saat болот. Туптура 11:30-да токтотобуз. Мыйзамдарды кароого өтөбүз. Анда эмесе сөз Ишеним фракциясынын 10 мүнөттүк вакыт беребиз. Темирбаев, Миргүл, Өмүрзакыновага вакыт берилет. Келиңиз. Он минут эч нерсе болбойт. Biraz чыдап коелу. Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар, Талант Турдумаматович. Бүгүн коомдо кайчылаш пикирлерди жараткан орчундуу бир маселеге көңүл бургум келип турат. Менин дарегиме көптөгөн гепатиттин ар кандай формалары менен ооруган жарандарыбыз кайрылып жатышат. Гепатит оорусу өлкөбүздө күн сайын жашарып, өз кулачын жайып келе жатат. Бул нерсеге өзүбүз да күбө болуп жатабыз. Социалдык тармактарда, коомдук жайларда, мечиттерде чет мамлекеттен боорун алмаштыруу үчүн калктан каражат сурагандар көбөйдү. Ал эми андан коркунучтуусу жаңы туулган наристелер гепатит диагнозу менен төрөлүп жатат. Азыркы учурда мендеги маалыматтарга караганда чет мамлекеттен боорун алмаштырып жасатып келген жарандарыбыздын саны 186 кишиге жетиптир. Биздин өлкөдө органдарды алмаштыруу мыйзамында боорду алмаштырууга коюлган талаптар толук иштелип чыкпагандыктан органдарды трансплантациялоо практикасынын боорду алмаштыруу боюнча операциясы жасалбайт. Эң өкүнүчтүүсү биздин жарандар үй жайын сатып, көчөдө элден араң топтогон 40 000, 60 000 AQSh доллары менен чет мамлекеттерге барып операция жасатып жатышат. Акча топтолгончо же акча каражаты жок, операцияга жетишпей, бул дүйнө менен кош айтышкан жарандарыбыз
күн сайын өсүп жатышат. Ошондуктан органдарды трансплантациялоо мыйзамына боорду алмаштыруу боюнча талаптарды толуктап киргизип, мыйзамды кабыл алуу учурдун талабы деп эсептейм. Андан сырткары трансплантация болуп келген жарандарыбыздын ден соолугуна кам көрүп, ичип жаткан дарыларын түздөп берген медициналык адис, ал эми операциядан кийин көзөмөлдөп дарылоо үчүн өзүнчө ооруканаларда атайын бөлүмдөр каралган эмес. Трансплантациялоодон кийин оорукчанга биринчи группадагы майыптык берилет. Алар оор жумуштарда иштеше албайт. Мамлекет тарабынан берилген иммуносепрессанттардан сырткары ичкен дарылары бир айда 5.000-ден 10.000 сомго чейин жетет. Ар бир айда тапшырган лабораториялык анализдери 4.000-ден 6.000 сомду камтыйт. Пенсиялары болсо аз өлчөмдө чыгымдарга жетпейт. Бул категориядагы майыптарга вируска каршы дарыларды, лабораториялык анализдерди тапшыруу жагын мамлекет тарабынан бекер камсыз кылуу керек. Антпесе операциядан кийин кыйынчылыктар көбөйүп, аны өз багында дарылай турган бөлүмдөр жана атайын даярдалган адистердин жоктугунан өлүмгө алып келе турган жагдайлар жаралып жатат. Урматтуу коллегалар, мен бул трибунадан саламаттыкты сактоо министрлигин каттуу сынга алгым келбейт. Түшүнүп турабыз, балким башка биз билбеген нюанстар бардыр. Бирок көтөрүлүп жаткан көйгөйдү чечүү үчүн анчалык деле чоң каражаттын кереги жок. Болгону шарт түзүп бериш керек. Антпесек карапайым жарандарыбыздын аргасыздан чоң суммадагы акча сарптап чет мамлекетке барып боор алмаштырып, анан кайра эле өзүбүзгө келишет. Биздин мамлекеттин ооруканаларда дарылоону улантып жатышат. Андан көрө эң болу биз укуктук базасын түзүп берсек. Кийин комплекстүү шарт түзүп, органдарды трансплантациялоо боюнча мамлекеттик мекеменин тушунда трансплантациялоо борборун ишке киргизгени көмөктөшөлү. Биз эртели кеч бул нерсеге келебиз. Ошондуктан аны күтпөстөн шансты өзүбүз жаратып, учурда оорудан кыйналып же реабилитация өтүп жаткан мекендештерибизге жардам колун суналы. Бул маселеге буга чейин бир нече жолу козголгон. Бирок коомдогу ар түрдүү түшүнбөстүктөрдөн уламбы, айтор колдоо таппай, мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилбей калган. Эң бир кеңири таркалган коомдогу коркунучтуулардын бири бул эгер трансплантациялоого уруксат берилсе, жаш бала уурдоо көбөйөт деген пикир. Мындай такыр болушу мүмкүн эмес деп айта албайм. Бирок адистердин айтымында донордун органы ооруган кишиге дал келиши үчүн ондогон лабораториялык анализдерди өткөрүү талап кылынат. Көчөдөн көрүнгөндү кармап келип эле операция жасоо такыр болбойт. Бул жаатта медициналык кесипкөй адистердин пикирин оюн угуп кылдаттык менен анализдеп чечим кабыл алсак. Ошондой эле андан кийинки маселе бул органдарды трансплантациялоо лицензиясын жеке клиникаларга бере баштаса, мамлекет донорлордун агымын контролдой албай калуу коркунучу турат. Ошондуктан мен ойлойм, маселени ар тараптуу изилдеп чыгуу зарыл. Сөзүмүн жыйынтыгында жогорудагы баяндалгандарды жыйынтыктап, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине төмөндөгүндөй сунуштарды беремин. Кыргыз Республикасынын органдарды трансплантациялоо жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү боюнча мыйзамдын долбоорун иштеп чыгып, коомдук талкуудан өткөрүп, бардык нюанстарды эске алып, жогорку кеңешке сунушталсын. Борбордук ооруканалардын биринде же өзүнчө органдарды трансплантациялоо боюнча бөлүм же институт ачуу маселеси карап чыгылсын. Ошондой эле жогорку кеңештин профилдик комитетине урматтуу төрага сунуштар боюнча протоколдук тапшырма берүүңүздү суранамын. Профилдик комитетте саламаттыкты сактоо министрлигинен жалпы маалымат жана жакынкы кошуна мамлекеттердеги трансплантациялоо практикасы тууралуу комплекстүү маалымат угуу. Профилдик комитетте адистер, бейтаптар жана башка кызыктар тараптардын катышуусунда жыйын өткөрүү. Жыйынтыгы боюнча тиешелүү багытта туруктуу иш алып баруу боюнча саламаттыкты сактоо министрлигине тапшырмаларды берүү. Комитетте органдарды трансплантациялоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүдөн кийин коомдо пайда болушу ыктымал болгон коркунучтар жөнүндө Ички иштер министрлигинин өкүлүнүн маалыматын угуу. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Баарыңыздарга ден соолук каалайм.
Рахмат Мергүл Мырза, мына бүгүнкү күндүн көйгөйлөрүнүн бирин айтып өттүңүз. Кенен кесири тиешелүү профилдик комитетке протоколдук тапшырмалар берилет. Урматтуу аппарат, каттоону ачыңыздар. Урматтуу депутаттар, каттоодон өтүңүздөр. Мыйзамдарга добуш берип өтөбүз. Каттоону жапсак болобу? Аппарат каттоону жапкыла. Жок депутаттардын компьютерлерин өчүргүлө. Урматтуу коллегалар, мыйзамдарга добуш берүүгө өтөбүз. Биринчи мыйзам долбоору. 2021 жылдын 16 ноябрында Москва шаарында кол коюлган ташып кирүүгө бажы алымдарынын суммаларын чегерүү жана бөлүштүрүү, аларды Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттердин бюджеттеринин кирешелерине чегерүү тартибин сактоо маселелери боюнча биргелешкен контролдук иш-чараларды өткөрүү жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзамдын долбоору. Демилгечи министрлер кабинетинин төрагасы, эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин чечими биринчи окууда кабыл алынсын. Бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин чечими жактырылсын. Мыйзам долбоорун добушка коем, добуш бериңиздер. Bir kişi berбей kaldı. Kayradan doğuşka koyayım, doğuş beriңиздер. Абиров, Коргонбай уулу, Ташиев, Ханжеза. Караңыздар. Кайрадан добушка коем, добуш бериңиздер. Ханжеза, өчүргүлө эмесин, компьютерин. Кайрадан добушка коем, добуш бериңиздер.
Makul 73, karşı жоқ, bari 73, kатталды 73. Мыйзам долбоору кабыл алынды. Экинчи мыйзам долбоору. Ички иштер чөйрөсүндөгү мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамдын долбоору. Демилгечи министрлер кабинетинин төрагасы укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин чечими биринчи окууда кабыл алынсын. Мыйзам долбоорун добушка коем. Добуш бериңиздер. Makul 71, karşı 2, bari 73, katalı 73. Mıйзам долбоору kabul alındı. Keyinki mıйзам долбоору. Kırgız Respublikasının Jarandык процесстик кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору. Демилгечи өкмөт. Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитеттин чечими 3-чү окууда кабыл алынсын. Мыйзам долбоорун добушка коем. Добуш бериңиздер. Makul 69, karşı 4, bari 73, katalı 73. Mıйзам долбоору kabul alındı. Keyinki mıйзам долбоору. Kırgız Respublikasının Jarandык процесстик kodeksine özgürtülördü kirgizүү жөнүндө mıйзамдын долбоору. Демилгечи өкмөт. Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитеттин чечими 3-чү окууда кабыл алынсын. Мыйзам долбоорун добушка коем. Добуш бериңиздер. Makul 70, karşı 3, bari 73, katalı 73. Mıйзам долбоору kabul alındı. Kırgız Respublikasının jarandарын biometrikалык каттоо жөнүндө Kırgız Respublikasının mıйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу mıйзамдын долбоору. Демилгечи өкмөт. Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитеттин чечими 3-чү окууда кабыл алынсын. Мыйзам долбоорун добушка коем. Добуш бериңиздер. Makul 68, karşı 4, bari 72, katalı 72. Mıйзам долбоору kabul alındı. Keyinki mıйзам долбоору. Kırgız Respublikasının administrativdик процесстик kodeksine özgörtүүлөрдү киргизүү жөнүндө mıйзамдын долбоору. Министрлер кабинетинин төрагасы демилгечи конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитеттин чечими 3-чү окууда кабыл алынсын. Мыйзам долбоорун добушка коем. Добуш бериңиздер. Makul 68, karşı 4, bari 72, katalı 72. Mıйзам долбоору kabul alındı. Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө Kırgız Respublikasının mıйзамына özgörtүүлөрдү киргизүү тууралуу mıйзамдын долбоору. Демилгечи өкмөт. Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитеттин чечими 3-чү окууда кабыл алынсын. Мыйзам долбоорун добушка коем. Добуш бериңиздер. Makul 65, karşı 7, bari 72, katalı 72. Mıйзам долбоору kabul alındı. Каттоо берип койгула. Каттоодон өтүңүздөр, урматтуу коллегалар.
Өтіп алдыңыздар mı? Рахмат, доғыш берін улантауыз. Кийинки мыйзам долбоору. Аскердик наамдарды, класстык чендерди, атайын класстык чендерди жана атайын наамдарды белгилөө жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоору. Демилгечи өкмөт конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитеттин чечими 3-чү окууда кабыл алынсын. Мыйзам долбоорун добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 60 каршы 12, bir kişi doğuş berбей kaldı. Kayradan doğuşka koyayım, doğuş beriңиздер. Doğuş beriңиздер. Депутат Айжигитов, Мураталиев. Кайрадан добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 60, каршы 13, бары 73, катталды 73. Мыйзам долбоору кабыл алынды. Кийинки мыйзам долбоору. Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы жөнүндө мыйзамдын долбоору. Демилгечи 6-чы чакырылыштын депутаттары конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитеттин чечими четке кагылсын. Добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 73, каршы жок, бары 73, катталды 73, чечим кабыл алынды, мыйзам четке кагылды. Кийинки мыйзам долбоору. 2008 жылдын 20 февралында Женева шаарында кол коюлган жүктөрдү эл аралык жолдордо ташуу келишими жөнүндө конвенциянын электрондук коштомо кагазга тийиштүү кошумча протоколуна Кыргыз Республикасынын кошулуусу тууралуу мыйзамдын долбоору. Демилгечи министрлер кабинетинин төрагасы. Эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитет чечими 2-чи окууда кабыл алынсын. Мыйзам долбоорун добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 73, каршы жок, бары 73, катталды 73, мыйзам долбоору кабыл алынды. Кийинки мыйзам долбоору. 2021 жылдын 21 декабрында Москва шаарында кол коюлган Евразия экономикалык бирлигинин алкагында кредиттик таржымалдын курамына кирген маалыматтар менен алмашуу тартиби жөнүндө макулдашууну ратификациялоо жөнүндө мыйзамдын долбоору. Демилгечи министрлер кабинетинин төрагасы эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин чечими 2-чи окууда кабыл алынсын. Мыйзам долбоорун добушка коем, добуш бериңиздер.
Макул 71, каршы 2, бары 73, каттал 73, мыйзам долбоору кабыл алынды. Кийинки мыйзам долбоору. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө конституциялык мыйзамдын долбоору. Демилгечи Кыргыз Республикасынын президенти. Бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин чечими биринчи окууда кабыл алынсын. Мыйзам долбоорун добушка коем. Добуш бериңиздер. Макул 65, каршы 8, бары 73, катталы 73, мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды. Кийинки мыйзам долбоору банктар жана банк иштери жөнүндө мыйзамдын долбоору. Демилгечи Кыргыз Республикасынын президенти. Бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин чечими биринчи окууда кабыл алынсын. Мыйзам долбоорун добушка коем. Добуш бериңиздер. Макул 64, каршы 9, бары 73, каттал 73, мыйзам долбоору кабыл алынды. Урматтуу коллегалар, ушуну менен мыйзамдарга добуш берүүнү аяктадык. Бардыгыңыздарга рахмат. Анда эмесе регламенттин талаптары боюнча 104-чү беренесинин талаптарына ылайык ар кандай маселеге жазылыңыздар. Ар кандай маселенин убактысын белгилеп алганбыз, урматтуу коллегалар. Туп-тура 11:30 чейин деп белгилегенбиз. 11:30 чейин. Бул белгиленген нерсе, эми кандай десеңер ошондой, бирок буга чейин 11:30 чейин деп сунуш өткөн. Бул стенограмма үчүн. Анда эмесе биринчи жарыш сөз Бекешев Дастан Далабаевичке берилет. Алмаз Ахуджанович, у меня есть предложение к президенту и кабинету министров. Вчера мы отмечали День защиты прав детей, и видно было, что этот день нужно сделать выходным нерабочим днем, праздничным днем, потому что у нас очень много политических праздников, но мало семейных праздников. И я считаю, что в Трудовой кодекс нужно внести изменения и объявить 1 июня в качестве нерабочего выходного дня. Большая просьба рассмотреть это на заседании Кабинета министров и дать свою позицию. Если нужно, я хоть завтра уже законопроект готов опубликовать на общественное обсуждение. Второй момент. Я недавно был в так называемом доме малютки в городе Бишкек, который находится. Мысль, знаете, у меня какая пришла? Очень много детей, которые нуждаются в усыновлении. К большому сожалению, порядок усыновления, он очень сложный, и его нужно упрощать, особенно для наших граждан. Есть много граждан, которые желают усыновить, удочерить ребенка, но из-за того, что эти процедуры очень длительные и очень сложные, некоторые отказываются от этой процедуры. Чем содержать детей в детских домах, даже если о них заботится государство и очень хорошо обеспечивают финансово, все равно там должного воспитания, которое могут дать дома, не дадут. Вы это прекрасно понимаете, поэтому большая просьба эти процедуры пересмотреть. И я надеюсь, вот есть у нас при президенте комитет по защите ребенка, или как он называется, к сожалению, о нем мало слышно. Я хотел бы, чтобы он более активно занимался. И третий вопрос, это тоже касается детей, но детей уже сирот. Давайте создадим для наших сирот возможности для получения школьного образования и высшего
образования. К сожалению, высшее образование для них платное. И нужно тоже рассмотреть возможность финансирования для того, чтобы они могли получать бесплатное образование в вузах. Я надеюсь, вот эти вопросы будут поставлены как приоритет. Спасибо. Рахмат. Кейінгі сөз Чойбеков Бақтыбек Қаныбековичті. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, урматтуу Жамиля Кубанычбековна. 20 май күнү биздин номер 21 Талас шайлоо округунун камтыган 17 айыл өкмөт жана Бакай Ата районунун акими, Талас районунун акиминин биринчи орун басары болуп, бардыгы чогуу мамлекеттик кызматташуу боюнча мамлекеттик кызматкерлер менен дагы чогуу биргеликте семинар өткөрдүк. Ошол семинарда айыл жергесиндеги орчундуу маселелер жана элет жергесиндеги мындай алдыга жылдыра турган маселелерди камтыган абдан көп сунуштар жана талкуулар болду. Ошолордун суранычы, өтүнүчү дагы бар эле. Ошолорду сиз Алмазбек Акынжанов жеткизип коюуну өтүнүштө эле. Эң негизгиси ушул STEAM грант маселелери болуп атат. 2019 жылы STEAM гранттын көлөмү 600 миллион болуптур. Бул 600 миллион бүгүнкү күндө кымбатчылыкка эске алсак 600 миллион жетпей жатат да. Ошон үчүн келерки жылдагы бюджетке ошо 600 миллионду 1 миллиардка көтөрүп бересиңерби деген сунушту киргизип атат. Себеби дегенде аздык кылып атат да бүгүнкү күндө. Экинчи маселе болсо, ушул STEAM гранттардын ар бир долбоорго бөлүнгөн конкреттүү долбоорго 3 миллион сом гана бөлүнүп атат да. Бул ошол жергиликтүү өкүлдөр айтып атат, бул 3 миллион сом айнек эшиктерди алмаштырганга эле жетип атат. Башка мындай орчундуу кыла турган иштерге жетпей атат деп атат да. Ушул бул порогу 3 миллион экен да. Ушул 5 миллионго көтөрүп берүүнү да суранып атат. Анан үчүнчү маселе болсо, мисалы Талас районун алсак 10 миллион сом бөлүнсө, конкреттүү долбоорлордун үнөмдөп калган акчасы кайра бюджетке кетип калып атат да. Ушул бюджеттен кайра республиканский бюджетке кетип калып атат. Ушул республиканский бюджетке кетпей, ушул райондордо калсын деген бир сунушту киргизип атат да. Себеби дегенде баягы 10 миллиондун 8 миллионун целевой назначениясы бүтсө 2 миллиону кайра республиканский бюджетке кетирбей, ошол жерге аймакта калса деп атат да. Ошон үчүн Алмазбек Акынжанов ушуну дыкаттык көзөмөлгө карап мага кат жүзүндө жооп берип койсоңуз, анан протоколдук тапшырма берип койсоңуз, Жамиля Кубанычбековна, ушул 3 маселе боюнча бул абдан элибизге, журтубузга, айыл жергесине, элет жергесине абдан керектүү маселелер экен да, орчундуу маселелер. Ошон үчүн бир иштер алгылыктуу болуш үчүн жакшы өбөлгө болот эле. Рахмат сиздерге. Рахмат, аппарат эске алынсын. Кейинки сөз Осмонов Айбек Жапаровичти. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, саламатсыз урматтуу төрага. Кече 1-июнда Кыргыз Эмират бизнес форум болуп өттү. Бирок кандай болуп өттү? Ошол жерде биздин Кыргызстандын соода өнөр жай палатасынын төрагасы сөз айтты. Биз жеткиликтүү түшүнө албай жатат окшойбуз. Бизде көптөгөн долбоорлор бар деп. Если жеткиликтүү түшүнө албай атса, ал жерде неге иште отурат? Мен ошону айтып кетер элем да. Биринчиден, биз азыр экономиканы көтөрүш үчүн биринчиден ошол бизнесмендер менен жакшы иштешибиз керек. Алыс кетпейли, жакынкы эле биздин Өзбекстанды жана башка мамлекеттерди карайлы. Бир айда сөз түрдө бир ишкана ачып атат. Завод, фабрика ачып атат. Биз эмне кылып атабыз? Кантип өнүп атабыз, кантип өсүп атабыз? Мен айтар элем, эми ошол биздин жакшы иштей турган, жаш, азыркы заманбап 21-кылымдын соодасын жана башкасын түшүнгөн адам келип иштесе, өнүктүрүп өстүрүп кетмек да. И болгондо дагы именно ошол өндүрүүчүлөрдөн же болбосо бизнесмендерден койсо жакшы болмок. Себеби башка мамлекет менен сүйлөшүп, кандай жумуштар болуп атат, кандай өнүгүүлөр болуп атат башка мамлекеттерде, ошого жараша иштейт эле.
азыркы күндө бизде андай болуп элек. Чогулуш жыйындар болуп атат, жыйынтык жок болуп жатат. Ошондуктан мен бир сунуш берет элем да, бир жакшы ушул жакты караш керек. Анткени биздин жеке ишкерлер, бизнесмендер чындыгында Кыргызстанда көп да. Көпчүлүгү сырткарга чыгып кеткендер да бар. Ошондуктан биз шарт түзүп беришибиз керек жана ошондой эле биринчи орунда ушу ички инвесторлорду колдошубуз керек. Экинчиден сырттан келген инвесторлорду колдоп иштеше турган адамды коюшубуз керек. Төрагалыгына. Ошондо гана биз көптөгөн сырттан инвесторлорду тартып иш жүзүн аткарат элек. Мен жогоруда айтып кеттим, Өзбекстанда бир айда сөзсүз түрдө бирдей ишкана ачылып жатат деп. Бизде андай нерсе жок. Ошон үчүн ар бир өзүнүн мындай специалист боло турган болсо, ар бир тармакка ошол жакшы алып кетет да. Азыркы эми төрага ушул күнгө чейин ушул мамлекеттик иште иштеп келиптир, эч кандай бир бизнесте бир ийгиликке жеткен адам эмес экен да. Ийгиликке жеткен, өзүнүн жоон терин сезген адам болсо жакшы болот. Көрүнгөн адам эле бизнесмен же болсо жеке ишкер боло албайт да. Анткени алар жоон тери менен сөзүп, барды, жокту, банкротчулукту бүт баарын көргөн адам, өсүп жетилген адам бул бизнесмен болуп эсептелинет да. Ошон бирге бизге мамлекетибиздин казынасын 100% толтурган бул жеке ишкерлер. Келечекте биз дагы өсүп өнүккөн күчтүү мамлекет болобуз десек, ошол тармакты колдошубуз керек. Жана иштей турган адамдарды алып келип коюшубуз керек. Мен сунушум Алмаз Акчанович жазып алсаңыз, жакшы караңыздар. Рахмат. Кийинки сөз Нурбаев Жалалидин Пайзидиновичте. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу депутаттар. Алмазбек Акынжанович, мен сизге бир мына 20 майда Араван районунун Карабулак айылында сел болуп өттү. Ал жердеги сел 1800 метр жолду шагылга толтуруп койду. Азыркы күндө элдер, ал негизги жол 4 айыл өкмөткө элинин жолу, андан сырткары мал жан баккан малчылары да ошол жол менен каттачу эле. Бүгүнкү күндө ал жерде өзүнүн айыл өкмөттөр өзүнүн күчү менен тазалай албайт. Сизден сураныч, өзгөчө кырдаалдар министрлигинден 2 оор техника инженердик, бир бульдозер, бир жанагы сүргүч алып берсеңиздер, ушул жерде өзүнүн алдынча башкаруу айыл өкмөттөрү солярка жагын өздөрү камсыздайт. Бир гана техника эле жетишпей атат. Мына бүгүн 2-июнь болсо 12-13 күндөн бери жол ачыла элек. Бул маселеде элдер чыгып, кайра чыгып атат. Ушуну сураныч сизден протоколдук тапшырма бересизби же бүгүн ушуну чечип беришиңизди суранам. Бул себеби азыр мектепке баруучу жолдагы элдердин каттоо жолу дагы ушул жол болчу. Анан ошол жерлерди сүргөн жол тазалагандан кийин мындайча айтканда селден кооптусуз абалга алып келишке кичине МЧС жардам берсе. Андан экинчи маселе, азыр бизде дыйкандарыбыз, Араван районунда дыйкандар дыйканчылыкты сатып, Кудайга шүкүр быйыл жакшы, баалар да жакшы, соода саттык жакшы. Бир гана маселе, жанагы өтмө пункттарда анча-мынча маселелер болуп атты, ал да чечилип калды. Бизге келген алармандарга кичине шартты жеңилдетип берсеңиздер. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, ошол маселе силде калды. Калган бардыгы Кудайга шүкүр быйылкы жылы мына өкмөткө, сиздерге мен өзүм атымдан да ыраазычылык билдирип кетем. Себеби баалар да жакшы, аябай жакшы уюшкандык болуп атат. Ушул маселеде карап берсеңиз. Чоң рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековнада. Рахмат, урматтуу төрайым. Мен бир нече маселени белгилеп кетким келет. Биринчиден, Чүй районунун Чүй областынын Сокулук районунда центральный стадион бар да. Ошол стадионду 5 жылдан бери ремонт баштайбыз деп, башында 5 миллион сом берип коюп, аягы 37 миллион бюджетин беребиз деп токтоп калган да. Мен ошо өкмөткө кайрылат элем, Алмаз Акынжанович. Чүйгө келгенде эле маселенин көпчүлүгү чечилбей калат. 30 жылдык бюджетти карасак, ар дайым Чүй областы по выдаче 5-чи же 6-чы орунда турат. Бул маселе эмнеге туулуп атат? Ички миграциянын эң чоң көпчүлүк бөлүгү Кыргызстандын ар бир бурчунан Чүйгө келип көчүп келишет. Ошондо Чүйдөгү пособие маселеси чечилбейт.
анткени прописканы талап кылышат. Пропискасы жок чүйгө көчүп келген биздин ар кайсы бурчтан келген туугандарыбыз, балдар менен көп бала чакалуулар пособие деген адамдын аркасынан келиш керек да. Ошол шартты эмнеге биз түз бере албайбыз деген суроо мен да кайрылам. Анан стадионду ушу аягына чыгарып бериңиз деген сураныч. Бул бир. Экинчиси, ККМ ызычуусу токтош үчүн урматтуу Алмазбек Ахунжанович, урматтуу өкмөт мүчөлөрү да бүгүн келишет. Бул маселени да мен бир белгилеп кетем. Арзан кредиттер болуш керек. Бирок биздин мамлекетте 2021 жылы 11 банкка пайызсыз 500 миллион арзан кредит берилсе, тагыраак айтканда 447 миллион сом берилсе, анын ичинен 11 банктын 4 мамлекеттик банкы, 3 мамлекеттик банкы госдолясы, Айылбанк, Кереметбанк, РСК банк кайра 82 миллионду Ниязовойн деп кайрып берип атышат. Анан силер кантип ызычуу ККМды талап кыласыздар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү? Биринчи шарт түзүп берип, анан талап койсок туура болмок да. Ошондо пандемия, белгилүү эми окуялар болуп жатат, экономический кризис болуп жатат, баалар кымбаттап жатат. Аны ишкерлерди эми уйду деле сое турган астына кимде тогузуп анан деген сайт да, правильно? А бизде болсо мы только доим бизнес, а мындай шарт түзүп бере албайбыз. Ошо кичи, орто бизнеске шарт түзүп бериш үчүн сөзсүз түрдө жанакы арзан пайыздарды мамлекеттен, дүйнөлүк банктан берилген кредиттерди Минфин берсе, ошол Минфинден келген каражатты 2021 жылдын 4 кварталында, урматтуу Алмазбек Ахунжанович, текшерип көрүңүздөр. 175 миллион сомду элге бекер пайызы жок бергиле десе, ошонун 167 миллион кайрып бериптир банктар. Неосвоенный деп. Никаких санкций за неосвоенность нет. А элдер деген бекер пайызы жок, арзан кредит. Уже пайызсыз да сурабай калдык дейт. Арзан кредитти ала албайбыз дейт. Анан дагы бир схема түзүп алыптыр. Биздин жанакы ушул пайызсыз кредиттерди министрлик Минфинден алган банктар, ушу мен улуттук банкка да талап коет элем, бир чара көрбөйсүңөр. За неосвоение нет штрафных санкций. Эчтеке жок, эл жетип албай атат. Рахмат. Кийинки сөз Жумабеков Дастанбек Артисбековичте. Рахмат. Алмаз Акынжанович, сизге кайрылат элем. Мына бүгүнкү күндө Талас облусунун көпчүлүк, дээрлик 90%, 80% дыйканчылык менен алек болуп, бүгүнкү күндө өздөрүнүн курсагын, үй бүлөсүн багып келет. Айрыкча бул төө бурчак маселеси, сиздер жакшы билесиздер. Биз муну байма-бай айтып, көптөгөн сунуштарды берип келебиз да. Эми ошого байланыштуу быйылда Талас облусунун дыйкандары ошол төө бурчак эгишип, өздөрүнүн аракетин жасап жатышат. Бирок ушул өкмөт тараптан эч кандай бир мындай действие жок да. Мына жылына ушул дыйкандар 80 миллион долларлык төө бурчакты экспорт кылып, мамлекеттин ички дүң продукциясына чоң жардамын кылып атат, үй бүлөсүн багып атат. Мамлекеттен бир нерсе сураган жок, бирок мамлекет ошого мындай кайдыгер карап коюп атат. Ошо 80 миллионду 200 миллион, 100 миллион кылабыз деген бир стратегический план жок да. Канткенде ошону 150 миллионго чыгарабыз деген бир стратегический эч кандай план жок. Өзүңөрдүн оокатыңар өзүңөр кылгыла деген учур болуп турат. Ошондуктан мына арзандатылган кредиттер берилип атат, бирок анын баардыгына берип бүтө албайсың. Бирок бир глобальный стратегический бир проект болуш керек. Элге кантип жардам беребиз, дыйкандарга. Ошонун түшүмдүүлүгүн кантип көбөйтөбүз? Дыйкандар түшүмдүүлүгүн канткенде көбүрөөк алып, кымбатыраак сатып, дагы кирешеси көбөйөт деген бир стратегиялык пландар болбой, бир семинарлар болбой, өзүң чараңды өзүң көр дегендей эле мамиле болуп калып атат да. Мына ушундай глобалдык маселелерди өкмөт тараптан, министрлер кабинети тарабынан иш жүргүзсө, биздин экономикабызга, ички дүң продукциябызга сырттан келген инвестиция бизге өтө жакшы болот эле. Мына ушунун үстүндө эч кандай бир 2 жылдык, 3 жылдык план иштелип чыккан жок. Анан экинчи маселем, мына жакында эле Казак Республикасынын президенти келип кетти, жоон топ делегация келди, министрлер келди. Ошонун ичинде мына Талас облусунда Казакстан менен чектешкен 2 чегара пункту бар, Чоң Капка жана Кичи Капка деген. Мен сизге протоколдук тапшырма берет элем.
тактап берсеңиз, ошо кичи капканын ачылышы боюнча тийиштүү министрликтер менен бир иш чара жүргүзүлдүбү, тапшырмалар берилдиби, протоколдук иштер алдыга коюлдубу? Бул өтө стратегиялык чек ара пункту болуп турат. Чоң капкадан бүгүнкү күндө өтө мына пробкалар болуп, биздин ишкерлер кыйналып атат. Ал эми кичи капка ачылса, чек ара пункту, дагы чоң көлөмдөгү иш чаралар болот деген ниетте турабыз. Рахмат. Кийинки сөз Малиев Арсланбек Касымакуновичте. Рахмат. Урматтуу коллегалар, урматтуу кыргыз элим, бир чоң маселени көтөрөйүн дедим эле. Бул маселе бардык жарандарга тиешелүү болгондуктан ушул расмий тилде, официалдуу тилде айтайын дедим эле да. Я хочу поднять вопрос по такому щепетильному вопросу по туалетам. У нас в стране это касается поднятия уровня культуры жизни населения. Значит, мы должны понять, что мы до сих пор в стране, подавляющее большинство, наверное, 90%, ходим в те туалеты, в которые ходили наши деды, наши прадеды, наши все предки. Поэтому надо принять программу в стране, программу по поднятию культуры населения, и государство должно взять эту программу на себя. В каком плане? В том плане, что, во-первых, в каждом доме государство должно установить за свой счет современный туалет вместе с душем, так сказать, вот этот санитарный блок. Их должно быть, может, 3 вида, там, большой, средний, маленький, в зависимости от размера дома, чтобы каждый мог себе выбрать. Значит, эти средства на это должно выделить государство, ну, с помощью, может, кредитов, на это можно получить за счет того, что мы относимся к высокогорным странам, или через ООН, так сказать, через международные организации. В каждом доме мы должны поставить современный сегодня туалет с душем, с теплым туалет-душем, с теплым туалетом, чтобы поднять уровень культуры населения. Значит, деньги на это, я как сказал, должны выделены быть государством, а каждый гражданин или семья это должны выплачивать в течение 10, 15, 20 лет, как бы ипотека. Таким образом мы поднимем уровень культуры нашего населения. Ну и потом ни одно общественное здание, ни одно общественное предприятие не должно строиться без современного туалета. В проекте не должно быть уже, если проектом не предусмотрено, вот новые школы мы строим, до сих пор мы строим школы, а туалет во дворе. Это неправильно. Мы детей обязательно приучаем к старому, к отходу назад. Мы сегодня должны войти в круг цивилизованных стран мира, а для этого мы должны поднять уровень, и тогда у нас поднимется и туризм, и культура, и все другие вопросы, уже которые с этим связаны. Спасибо за внимание. Рахмат. Кийинки сөз Ажыбаев Чыңгыз Ильяс Кожоевичте. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Алмаз Акунжанович. Бардыгыбызга белгилүү болгондой, Баткен районунун развилка участкасында жана Сүлүктүү шаарынын Кольцо айылында жайгашкан убактылуу посттор бар. Ушул постторду жөнгө салбасак болбой калды. Карапайым эл кыйналып атат. Ушул постторду жылдырып, границаны күчөтүп, ошол жерден контрабандан өткөрбөшүбүз керек да. Мындан сырткары мобилдик бригада азыр. Ошол бригаданын санын көбөйтүп, иш алып барышыбыз керек да. Элдин жүгүн бир аз болсо дагы жеңилдетсек сонун болот эле. Ушуну бир үстүнө бир иш алып барсаңыздар. Экинчи маселе. Кыргыз Республикасынын Баткен облусунун статусу жөнүндө мыйзамынын 8-ci беренесinin 2-ci bölügünü sizge okuyup bereyim. Uygarım укуктуу өкүл саясий кызмат ордун ээлеген мамлекеттик кызматкер жана Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары болуп саналат деп атат. Бул
кызмат ордуну мыйзамдаштырышыбыз керек го. Жогорку кеңешке келип бул жерден присяга бериш керек. Ушунун үстүнөн дагы бир иштеп чыксаңыздар. Үчүнчү маселе. Баткен областында мамлекеттик кызматкерлерди дагы мыкты кадрларды көбөйтүшүбүз керек. Алмаз Акунжанович. Ошондо гана кичине Баткен областын өнүктүрсөк болот да. Ушул 3 маселеге бир жакшы көңүл буруп берсеңиздер. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Шабазов Бахридин Валиевичте. Спасибо, саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Уважаемый Алмазбек Ахунжанович, у меня к вам просьба. Поручите, пожалуйста, Кабинету министров, а именно, наверное, МЧС или Управление МЧС по Иссык-Кульской области, чтобы заложили бюджет на укрепление берегов вокруг реки Каракол. Так как каждый год уровень воды берегов растет, берега смывает. Я обращался от имени жителей недавно в управление МЧС по Иссык-Кульской области. Сотрудники выехали на место, посмотрели и, ссылаясь на то, что в этом году у них нет средств на укрепление берега, уехали. А буквально через пару дней на этом самом берегу по улице Пржевальская-Фрунзенская МЧС достали тело 7-летнего ребенка. К сожалению, мы все начинаем двигаться только когда это уже неизбежно, когда не произойдет какая-то трагедия. Пожалуйста, возьмите этот вопрос на контроль. И второй вопрос относительно строительства мечети, центральной мечети. Почему бы нам не предложить ДУМК альтернативный равноценный участок на этом месте? А на этом месте построить школу. На самом деле этот район очень густо населен. В средней школе номер 11, которая находится напротив центральной мечети, учатся более 1600 учеников. А школа сама рассчитана на 1100 учеников. Классы переполнены, все мы прекрасно это понимаем. А во время пятничного намаза местным жителям не проехать, не разъехаться. Лично я думаю, что если мы предложим альтернативу для ДУМК, то сможем построить там современную школу для детей и местных жителей, чтобы было бы удобно. Да? Спасибо большое. Рахмат. Кийинки сөз Төлөбаев Балбак Зарлыковичте. Урматтуу төрайым, урматтуу депутаттар. Мына ККМ боюнча баарыбыз эле айтып атабыз мына налоговыйдын Алтынбек Каныбековичке кайрылат элем. Кээ бир областтарда Алмазбек Акунжанович ККМ төлөбөйсүң мындай деп басым жасап, кээ бир фирмалардын лицензияларын отзывать этип атат. Бул туура эмес. Бизнести толугу менен өлтүрөлү деп атасыңар. Бизнес налог төлөбөсө кантип 400 миллиардка чыгат өкмөт Алмазбек Акунжанович? Жөнү күзүндө санайбыз, ошондо көрөбүз. Таможнядан төлөмдөр түшпөйт деп атат. Эми налоговыйды жиберип, кээ бир жерлерден инспекциялар менен барып, лицензияларды отзывать этип атасыңар. Кантип бюджетке жетебиз күзүндө? Күз бат эле келет. Президенттин жакшы идеясын мына ушуга окшогондор саботаж кылып атат деп айтып какшап атсак укпай атышат. Бүгүн түштөн кийин келсе да сурайбыз го. Экинчиси, Туз көл боюнча чечилмейинче көтөрө берем мен, ал элдин көйгөйү. Тигил бизнесмен балага эч кимдин күчү жетпей койду. Алтынбек Сулаймановдун да күчү жетпей койду. Акимдин да күчү жетпей койду. Бирдеме эле сотко айтат, соттор менен чечип алып атат. Или Туз көлдү элдин шартына жараша татынакай жасайт ал жигит, или өткөрүп берсин конкурс менен элге кайра. Бул бийликтин алсыздыгы. Мен аз иштеп калдым да 3 ай. Болбосо мен көргөзөт элем ошол жигитке. 3-чү Жетегүз курорту боюнча айтып атам. Профсоюз бүткүл жерлердеги профсоюздун эс алуу жайларын бар талкаланып калган. Профсоюз алып бара албайт аларды. Сонун Кыргызстандын жерлерин профсоюз басып алган, бүт талкаланган. Бүт бара. Өткөрүп берсин райондорго, элдерге, өздөрү иштетсин. Же мамлекет алып, же частный бизнеске ГЧП кылып иштетишибиз керек да. Сонун курорттор жатат. Жыргалаң, Жетегүз мен билгенден. Эми ушул барсаңар акыбалына ыйлайсыңар. Эми кичине иштешибиз керек да, алдыга жылыш керек жа.
Балықчы шаардык кеңештин депутаттарына кайрылат элем. Ушул шаарда мэрге да айттым элем, бир автотранспортный предприятие ачып, бир 2-3 автобус алып берели. Ой, ушул автобусту балыкчынын ичине жүргүзүп койгулачы дейт. Ушуга эми мерге мына айттык эле өткөндө. Ачып койчу, биз деле алып берели, ар кайсы жактан чогултуп. Элдин көйгөйүн кичине чечиш керек да, бул мерлер. Иштебесе анда ордун бербейби иштей турган балдарга. Bir hafta предприятияны ача албагандан кийин эмне иштеп жүрөт ал мерч? Ал кеңеш менен кеңеш түрүн ачып коет. 3-4 автобусту алып туруп иштетип койсо болот да балыкчынын көйгөйүн чечип. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Атазов Шайлообек Карыбековичте. Чоң рахмат. Биринчи маселе Свердлов районунда мен 2 айдан бери жергиликтүү жашоочулар менен жолугуп жүрөм. Шол 2 ай алдын берилген протоколдук тапшырманын жооптору келелек. Ал боюнча күтөм. Экинчиден, Свердлов районунда 7 конуш бар билесиз. Актилек, Келечек, Энесай конуштарында газдаштыруу жок. Газпромго, урматтуу төрайым, протоколдук тапшырма берип, урматтуу Алмаз Акунжанович, Борбор шаарыбыз Свердлов районунда газдаштырууну көңүл бурбай аткан Газпром башка жактарга кандай мамиле кылып атат деп ойлойсуздар? Жеринде мына 40 жыл болду деп атат, газдаштырылбайчы. Ошонун айынан жаңы конуштарда ар түрдүү нерселер жагылып, шаарыбызда смог болуп атат. Экинчи маселе, Свердлов районунда Красный строитель деген конушта улица Рабочий 1. Биз барып балдар бакчасын бир заводду өткөрдүк шаарга. Шаарга өткөрдүк. Жери да аянты чоң. Ушуну ремонттоп, жаңы конуштарга берүү боюнча протокол тапшырма берип койсоңуз, урматтуу төрайым. Шаардык бийлик көңүл бурса, өз негизи Свердлов районунун жаңы конуштарына бийлик аз эле барат экен, 1 жылда 1-2 жолучу. Үчүнчү маселе, Бишкек шаардык мэриясында бас тарабынан кайсы көчөлөр Свердловдо оңдолду, асфальттанды, мага тизмесин берип койсо. 2 жылдан бери. Себеби титулдук листке кирет, бирок жок болуп кетет ортодочу. Бишкек асфальт сервис. Билесиздер, жетекчилери кайра алмашып атат. Мен шоттун палатага өткөндө протокол тапшырма бердим, карапчыңыздар деп. Айланып жүргөндө негизги маселелер канализация, жол талкаланган. Анан ушул газдаштыруу маселеси көп көтөрүлүп атат. Мына Бычка каналы боюнча көтөрүп жүрөм. МЧС мага кат жөнөтүп атат мындай кылып, Алмаз Акунжанович. Кээ бирки министрликтер суунун алдында толкунду байкабай атасыздар да. Булар Бычка бизге карабайт деп жооп берип коюптур, карасаңыз. Бул эмне деген кат? Эгер депутатка ушундай каттар менен берсе, жөнөкөй элдерибизге, карапайым калкка эмне деп жооп берип атат деп ойлойсуз? Борбордук чүй каналы бизге карабайт деген МЧС. Жок дегенде жээктерин бетондоштуруу деген карайт да сиздерге, кандай карабайт? Барып жээктерин бетондоштуруу. Борбордук чүй каналынын 30-40%ке чейин суусу урдалып атат. Урдалып тегерегинде конуштардын баарын урап чүрүп атат. Рахмат. Аппарат протоколдук тапшырмалар жиберилсин. Кийинки сөз Кадырбеков Нуржигит Кадырбековичке. Ассаламу алейкум. Урматтуу президенттин өкүлү. Бир өтө маанилүү маселе бар. Азыр байкап атасыздар, экология маселеси, смог маселеси, ошого байланыштуу пайда болгон оорулардын маселеси өтө актуалдуу болуп атат. Өзгөчө мына өпкө оорулары, бронх маселеси. Мына карасаңыз, 100 000 кишиге Бишкек шаарында 115 адамда ушул бронх оорулары бар экен да. Пневмония, бронхит сыяктуу. Анан жаңшиктердин саны 100 000 кишиге 1319га чейин жетип атыптыр. Неге билесизби? Анткени аба булганып атат. Аба эмнеден булганып атат? Көпчүлүк ойлойт ТЭЦтен деп. ТЭЦтен болгону, ТЭЦтен, анан кыймылсыз мүлктөрдөн чыккан түтүндөрдөн болгону 60 000 тонна булган зат чыгат экен. Бирок мына автомашиналардан 400 000 тонна чыгат экен. Бул деген сөз мына 2015-2020 анализде келгенде абаны булгаган заттардын көпчүлүгү автомашиналардан чыгат экен. 85-90%га чейин.
Мен неге бұл айтып отам? Кейінгі мезгілдерде мына жылына 20 жылда рак оорусуна дагы 25 миллионға жақын адам туш болот деген прогноз бар. Абаны булгангандыгынан булам. Муну айтып аткан себебим автомашинада катализаторлар жок болуп атат. Бак етіп жазып коюшкан катализаторларды сатып алабыз деп. Анан стоога барасыңбы, машинаңды жууганга коесуңбу, акырын барып уурдап алып туруп саткан өнөкөт пайда болду. 1 килограмм катализатордун 2000-3000 сом экен. Bir машинадан 5 килограммдан 15 килограммга чейин катализатор чыгат экен. Бул деген сөз эми 45 000 сомго чейин таап атат деген сөз. Кыргызстандан чыга да кетип калып атат ушул маселе. Сатып алган компаниялар а дегенде катализаторун алып коюп туруп, андан кийин башкаларга сатып атат. Ушунчалык кыянаттык болуп кетти. Элдин, журттун ден соолугу эмне болсо ошо болсун, мен байып кетейин деген меркантилдик психологиянын акыбети ошол болуп атат. Ошого тыюу салалы. Өкмөт ушуга токтом менен тыюу салсын, көзөмөлгө алсын. Катализаторларды сатканга дагы, чыгарганга да тыюу салсын. Эгерде катализатор жок машина болсо, унаа ишканасы регистрацияны өткөзбөсүн. Бул принципиалдуу маселе. Экинчиси, азыркы жагдайда шарттошондой 2015 жылдан берки гана машиналар Кыргызстанга киргизилет. Андан мурункуларын киргизүүгө тыюу салынган. Бирок иш жүзүндө элибиздин акыбалын ойлойлу. 2015-те чыккан машиналарды сатып алганга элибиздин акчасы жетпейт, каражаты жетпейт. Ошон үчүн эски машиналарды минип жүрөт. Парадоксалдуу ситуация. Жаңы машиналарды алып киребиз деп атып, Кыргызстанды эски машиналарга толтуруп ийдик. Экология маселеси ошондон чыгып атат. Автокатастрофалардын көп болгону ошондон көп болуп атат. Неге билесизби? Анткени эски машинаны оңдойм, түздөйм деп сваркалап, эптеп бирдеме кылып атып, ошонун акыбетинде көптөгөн кырсыктар болуп, адамдардын каны төгүлүп, канча жандар кыйылып атат. Ошого 2012-ден берки чыккандар деп туруп өзгөртүү киргизели. Ошондо жок дегенде адамдар өздөрүн өздөрү алдабайт, өлкөнү алдабайт, мамлекетти алдабайт. Машиналардын паркы кичине жаңыланат Кыргызстанда. Экология маселеси бул, ден соолук маселеси, адамдардын өмүрү маселеси. Ошо эки маселени айткым келди. Чоң рахмат. Тияна кыласыздар деп. Рахмат. Кийинки сөз Сыдыков Бактыбек Үсеновичте. Жок, процедурный 6-шы микрофон. Рахмат. Кечиресиздер, биз жазылганда жетишпей калды окшойт өзү. Мен 1-2 президентибиздин өкүлүнө суранышым бар эле. Аристин жетекчисин чыгарып койсоңуз мүмкүнчүлүк болсо, анан шаардын мэрин дагы. Алмаз Акылжанович. Все, рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Атажанов Рыспек Исламовичте. Рахмат, Жамиля Кубанычбековна, урматтуу Алмазбек Акылжанович. Бизде Кадамжай районунда Совет айыл өкмөтү бар да, бул Совет айыл өкмөтү тоолуу аймакка жайгашкан. Ошол Совет айыл өкмөтүндө Кан номер 21 орто мектеби бар. Бул мектеп Кыргызстанда мындай мектеп жок болсо керек да. Азыркы учурда мектептин эшиктери, полдору бүт чирип, жараксыз абалда экен да. Ошого Минфинге, Гостройго тапшырма берип койсоңуз, 22 жылга Кудай буйрса ошол өрөнгө бир жакшы заманбап мектеп куруп берсек. Экинчи маселе Кадамжай районунда бул да мектеп эле тууралуу да, эми бизде эң көйгөйлүү маселе мектептер болуп атат да. Ак Турпак айыл өкмөтүндө Жаш Тилек айылы бар. Жаш Тилек айылында Жаш Тилек орто мектеби курулуп башталганына 2014 жылы башталган экен. 2014 жылда башталып жалпы суммасы 57 миллионду түзгөн экен да. Ошонун 9 миллион бөлүнүп, азыркы учургача ошо ойдон турат экен да. Айыл өкмөттүн демилгеси менен бир топ иштер бүтүптүр. Буга да эртерээк калган каржы маселесин бөлүп берип койсо жакшы болот эле да. Сентябргача бүтүрүп салышат эле. Үчүнчү маселе, бизде Кадамжай районунда Нургазы каналы бар. Нургазы каналына параллельно Эр-1 каналы башталган. Бул эми жакшы долбоор. Эр-1 каналынын жерлерин казып турбаларды жаткызгандагы азыр калган сумма акчасы бөлүнө эле экен да. Кээ бир айылдарда жерлер казылып турбалар жаткандагы топурактар кайра көмүлбөй калганда, ошо каржы маселеси токтоп турат, элдерге мындай ыңгайсыз шарттарды жаратып атат экен да. Ошого калган суммасынан быйылкы суммасын бөлүп берип койсо, ошол жерде иштер жүрөт эле да. Ошону тез аранын ичинде ошол Минфингеби, Гостройго эртерээк маалымат берип койсоңуз, ушул маселелер чечилип калса жакшы болот эле. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Мажитова Шарапат канды. Рахмат.
Жамиля Кубанычбековна, урматтуу депутаттар, урматтуу Алмаз Акынжанович, чындап эле көйгөйлөр өтө көп болуп атат. Мен бүгүн көңүлүңүздөрдү 1955 жылы Исхак Разаковду демилге көтөрүп салдырган Кыргыз улуттук академиялык опера балет театрындагы кемчиликтерге көңүлүңүздөрдү бургум келип атат. Анткени опера балеттин оркестринде 52 жылдан бери музыкалык аспаптар жаңылана элек. Артисттер сахнага кие турган формалары эскилиги жетип өтө начар акыбалда экен. Президент Аскар Акаевдин учурунда Япониядан келген гранттын алкагында толук эмес кээ бир музыкалык аспаптар сатылып алынган, бирок андан бери дагы 25 жыл өтүптүр. Мисалы, габой деген музыкалык аспапка 52 жыл болуптур. Абдан эскилиги жеткен, айрыкча чет мамлекеттен келген музыканттар, дирижерлор биргелешип концерт койгон учурда эскилиги жеткен музыкалык аспаптарды кантип ойноп жатасыңар деп таң калышып, эмне үчүн мамлекет тарабынан маданият искусствого көңүл бөлүнбөйт деп аябай нааразылыктарын айтып кетишет экен. Ошондуктан ушул маселеге дагы көңүл бөлүп, акча бөлдүрүп, ушул музыкалык аспаптарын оңдоп берип койсок деген ниетимди айткым келет. Экинчи маселе, Ош шаарындагы 3000 жылдыгына карата Ошто 3 кабаттуу боз үй жасалган эле. Ошол боз үйдү Алымбек Таткай этнографиялык борбордун жетекчиси Жусуева Патила буга чейин 15 жылга арендага алып, ал боз үйдүн кемчиликтерин өз каражатынан жана демөөрчүлөрдүн жардамы менен оңдоп, түзөп, иштетип келген. 15 жылдык ижара мөөнөтү аяктагандан кийин Сулайман Тоо музейине кайра өткөрүп берген эле. Бирок музей ал 3 кабаттуу боз үйдү жакшы карай албай, азыркы күнү ууктарын көбө жеп, чийлери чирий баштаган, ууктарынын матоосу жанып, көрүксүз абалга түшүп калган. Мына ошондуктан бул шаардын так ортосунда Сулайман Тоонун этнографиялык жакшы жерде жайгашкандыктан азыр ошол боз үйдүн акыбалы өтө көрүксүз абалда, элдин көңүлүн бөлүп турат да. Мына ушуну кайрадан Маданият министрлиги кайрадан ошо ижарага алам деген Патила эжеге өткөрүп берип койсо, кайрадан оңдоп, түзөп, ошону музей кылып, ичине экспонаттарды коюп, туристтер келе турган жайга айландырат эле. Ушул жакка да көңүл бөлүп койсоңуздар. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Талиева Камила Абдразаковнада. Арбаңыздар, мен мына дыйкандар менен байма-бай жолугушуп, дыйкандардан тынымсыз каттар келип атат. Чынында бүгүнкү күнү дыйкандарыбыз азыр эми интернеттин заманы, дүйнөлүк могул дыйкан чарбаларды иштеткен, дыйканчылык жасаган ар кандай методдорду окуп үйрөнүшөт экен. Мисалы, көпчүлүк дыйкандар айтып атат, эмне үчүн биз Турциянын методун колдонбойбуз деп атат. Мына бүгүнкү күнү бизде Лейлек районунда дыйкандар бардыгы наразы. Жок дегенде ушул өз учурунда, ушул селитраларыбыз учурунда өтпөй атат дейт. Селитраларыбыз жолдо кармалып, кыйынчылык менен мына түнү күнү чалышат. Селитраны алып өтө албай атабыз. Губернаторго айтып койсоңуз, жолдо чек-арачыларга айтып койсоңуз деп. Ушул маселеге бир ашыкча акылдын деле кереги жок го. Эртең бир айдан кийин бул селитралардын, бул удобрениянын кереги жок. Өз учурунда барбаса, муну байма-бай биз парламентте көтөрүп атабыз. Бирок ага көңүл бурган эч ким жок болуп атпайбы? Дыйкандар муну айтып атат азыр. Же агрономдордон пайда болбосо, же мамлекеттен бизге бир жардам берилбесе. Анда айыл чарба министрлигинин эмне кереги бар? Эмне кереги бар? Жоюп салгыла. Миллиардтаган акча айыл чарбага министрлигине келип атат, ал дыйканга эчтеке жетпейт деген катуу талаптарды коюп атат. Мына 80 000 гектар, 100 000 гектарлап жерде өсөштүргөн дыйкандар айтып атат ушуну. Сууга 100 000 деп биз төлөйбүз дейт. Анан бизге эч кандай мамлекеттен жардам жок деп атат. Айыл чарба министрлигине миллиардтаган акча бөлүнүп атат деп ушуну айтып койсоңор, чечкиле деп бизге да талапты коюп атат. Урматтуу Акынжан мырза, биз Алмаз Акынжанович, бизге ушул орто жолдо депутаттарга да кыйын болду. Жөн эле сүйлөп кала бересиңерби? Кана мындай бир майнап болобуз өзүңөрдөн деген талаптарды коюп атат бизге. Бүгүн эми айыл чарба министрлигине да маселени коебуз азыр, абдан катуу коебуз маселени.
Биз айыл чарбасын мындай өнүктүрөлү, мамлекеттен көңүл бурулат, мына акча бөлүнүп атат, сууга, ирригацияга мынча бөлүндү дегенибиз менен дыйкандарыбыздын абалы мышык ыйлай турган абалда туруп атат чынындачы. Ошон үчүн келгиле бул эми чекит коюшубуз керек го, бир мындай реформа жасалыш керек да айыл чарбасыначы. Мен ошону мындай сизге бүгүн өкмөт башчысы да келет, министрлер кабинети, ал кишиге да айтып бир чара колдонбосок болбойт эми. Бул качанга чейин ушул бири-бирибизди мындай зекип, бири-бирибизге жаман жакшы айтып отурабыз. Айыл чарба министрлиги реформанын үстүндө иштеш керек. Өзүнүн жеке кызыкчылыгы эмес, элдин кызыкчылыгын ойлош керек. Кадровый маселе менен убактысын коротпош керек. Ошон үчүн давайте бул жерде Алмаз Акунжанович келгиле, ушунун үстүндө баарыбыз чогуу чараны иштейли. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Култаева Гүлшаркан Оконовнада. Рахмат, Жаныбек Кубанычбековна. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, саламатсызбы, урматтуу президенттин өкүлү. Мен бүгүн турак жайга муктаж болуп, турак жай кооперативтерине биригип, арзан жана жеткиликтүү квартираны сатып алуу максатында кезекке туруп, бирок аны көпчүлүк мүчөлөрү же квартира ала алышпай, же салган акчаларын ала албай калган жарандарыбыздын кайрылуусу боюнча маселени көтөргүм келип атат. Мамлекетибизде мына акыркы 3 жылдын ичинде турак жай кооперативдери түзүлүп, алардан кыймылсыз мүлк алуу шарттары сатып алган турак жайдын наркынын кеминде 30% депозитке салуу болуп эсептелинет. Ал эми эске алыңыз, бул аз акча эмес. Жарандар миллиондон кем эмес акчаларды салып, же андан көп акчаларды салышып, же аларды же квартира ала алышпай, же акчаларын кайтара албай, мына ошол салган акчалары тоңуп турат да. Бирок кооперативге кирген мүчөлөрдүн аз сандагы мүчөлөрү квартирага ээ болушкан. Бул пайчылар квартира үчүн толук сумманы төлөбөсө да, кооператив эмнегедир аны жеке менчик кылып каттоодон өткөрүп каттатып беришкен. Бул биринчиден Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин 251 менчик укугуна ээ болуунун негиздери беренесинин 4-пунктун бузуу болуп салынат. Анда так жазылып турат: турак жай курулуш, дачалык, гараждык же башка керектүү кооперативдин мүчөсү пай түрүндөгү каражаттарга укуктуу квартира, дача, гараж бул жактарга кооператив тарабынан берилген башка жайлар үчүн өзүнүн пай взносун толугу менен төлөп бүтмөйүнчө жеке менчикке ээ болбойт, ээ болушат деп жазылып турат. Бул статьяга турак жайга менчик укугу ким өзүнүн үлүштүк салымын толук төлөп берген учурда гана деп өтөт деп ачык жазылган. Мына ушундуктан бул маселени чечүү үчүн биринчиден Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы көзөмөл органы катары турак жай курулуш кооперативинин ишинин мыйзамдуулугун текшерүү зарыл деп ойлойм. Экинчиден, Граждандык кодекстин 251 статьясындагы менчик укугуна ээ болуунун негиздери беренесинин 4-пунктунун негизинде толук суммасы төлөнбөй квартирага ээ болгон мүчөлөрдүн квартиралары кайрадан кооперативтердин балансына өтүп, ал квартиралар сатылып, калган сатуудан түшкөн каражаттар кооперативге ким канча салым кошсо башка мүчөлөрүнө кайтарып берүүсү зарыл деп эсептейм. Ошондуктан мына ушул азыркы кооперативге акча кошуп, акчаларын ала албай жүргөн миңдеген жарандарыбыздын укугун коргоо үчүн жана ошолорду салган акчаларын кайтарып берүү багытында ушуга протоколдук тапшырма берип коюшуңуздарды суранам. Рахмат. Рахмат, аппарат эске алынсын. Процедурный биринчи микрофон. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Урматтуу Алмаз Акунжанович, мына акыркы мезгилде аба ырайынын кескин өзгөрүшүнүн натыйжасында республиканын аймагында мына нөшөрлүү жамгыр жаап атат. Анын кесепетинен бир канча жолдор жабылып жатат, бузулуп атат. Бир канча айылдар суу каптап атат. Айтарым, тиешелүү органдар өз убагында ыкчам иш алып барбай жатат да. Мына бир канча жолдор кеч тазаланып атат. Мен айдоо эген эккен айдоолорду айтпай эле коеюн. Ошого тез арада ушуга жакшы чара көрсө, эч ким айтпайт эртең жамгыр жаайт депчи. Ошону эске алып койсоңуздар, рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Кыргыз Республикасынын президентинин жана министрлер кабинетинин Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешиндеги туруктуу өкүлү Абытов Алмазбек Акунжановичке берилет.
Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Жамиля Кубанычбековна. Урматтуу депутатыбыз Шайлообек Карыбекович Атазовдун суроосуна билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына ылайык, жылына балдардын жайкы эс алуусун уюштурууда республикалык бюджеттен жылына 5 миллион сом бөлүнүп, Кыргызстан кесиптик кошундар бирлигинин борбордук комитетине берилет. Балдардын жайкы эс алуусунда өзгөчө көңүл жетим балдарга, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарына бурулууда. Ушул жылы бул багытта мамлекеттик интерактивдик жайкы ден соолукту чыңдап эс алууга жылына 2,5 миң баланы тартуу пландаштырылууда. Бул жылы республика боюнча мектеп алдындагы эмгек жана эс алуу лагеринде 74,500 миң бала ден соолугун чыңдамакчы. 25 миң бала жүрүштөргө, экскурсияга чыгуу, 3,5 миң бала спорттук секцияларга катышуу пландаштырылууда. Айыл жерлеринде 23 миң бала үчүн эс алуу уюштурулмакчы. Урматтуу депутатыбыз Темирбай Миргүл жана Адаха Мадумаров көтөргөн маселелер боюнча органдарды алмаштырган бейтаптарга керектүү дары-дармектер менен камсыз кылуу тууралуу кайрылууга Саламаттык сактоо министрлиги төмөндөгүдөй маалыматты билдирет. Учурда республика боюнча улуттук госпиталдын базасында 640 органдарын алмаштырылып келген бейтаптар каттоодо турат. 2021 жылы жогорку технологиялык фондун эсебинен 77 миллион 998 миң сом бөлүнүп, иммуносупрессорлар сатылып алынган. Кошумча белгилеп кетчү нерсе 2022 жылы жогоруда аталган бейтаптар үчүн керектүү иммуносупрессор дарыларын сатып алууга 112 миллион сом бөлүнүп берилди. Урматтуу депутатыбыз Алишер Абибулаевич Козуев мобилдик операторлор тарабынан абоненттердин кошумча кызматка кошулбаган учурда акча каражаттарынын эсебинен алынышы жөнүндө санариптик өнүктүрүү министрлиги мындай деп билдирет. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2014 жылдын 17 февралындагы номер 97 токтом менен бекитилген көчмө радиотелефон байланыш кызматын көрсөтүү эрежесинин негизинде байланыш оператору абонентке өзүнчө акы төлөнүүчү кошумча кызмат көрсөтүүлөрдү абоненттин макулдугусуз көрсөтүүгө укугу жок. Абоненттин өз демилгеси боюнча абоненттик терминалдан команда берүү жолу менен кошумча кызмат көрсөтүүлөрдү ишке киргизүүгө жана тарифтик планды өзгөртүп алуусуна жол берилет. 2022 жылдын январь айынан 15 майына чейин Sky Mobile компаниясында 183 арыз келип түшкөн. Алар белгиленген мөөнөттө каралып, абоненттердин суроолору чечилген. 2022 жылдын 18 майына чейин Альфа Телеком компаниясына акча каражатын эсептен чыгаруу боюнча 10 арыз келип түшкөн, бирок кызмат көрсөтүүлөрдү кошуу абоненттердин өз демилгеси менен ишке ашырылгандыктан акча каражаттарын мыйзамсыз эсептен чыгаруу фактылары тастыкталган эмес. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Рахмат. Ар кандай маселелер аяктады. Урматтуу депутаттар, эми күн тартибиндеги кийинки маселени карап өтсөк. Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына жер казынасы жөнүндө жер казынасынын пайдаланууда продукцияны бөлүштүрүү жөнүндө макулдашуулар тууралуу мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамдын долбоору 3-окууга киргизилет. Демилгечилер депутаттар Маматалиев, Ормонов, Шакиев, Кадырбеков, Акаев, Талиева, Түмөнбаев, Сулайманов, Турсунбаев, Токтурбаев. Отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу жана өнөр жай саясаты боюнча комитет караган. Баяндамачылар Турсунбаев Азизбек